Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн Ош шаарындабыз. Анан Ош шаарында мен конокто биздин бүгүнкү каарманыбыздын менен чогуу отурам. Албетте ишкерлик деген оңой иш эмес. Кыргызстанда өзгөчө, бирок ушул Кыргызстандын шартында өзгөчө, ушул Ош шаарынын шартында ийгиликтүү ишкерлерибиз бар. Мына ошолордун бири бүгүнкү биздин каарманыбыз Дастан Стиль фабрикасынын негиздөөчүсү жана башчысы бүгүн сиздер менен Талант Масеев мырза. Талант мырза, сиз айта кетсеңиз, сиздин ушул Дастан Стиль ишканаңыз кайсы жылы негизделген? Бүгүнкү күндө, азыркы күндө кайсы мамлекеттер менен иштеп атасыздар? Негизги заказчиктериңиздер кимдер? Анан деги эле азыркы убакта ушу ишкерлер үчүн Ош шаарында кандай шарттар түзүлгөн? Рахмат. Саламатсыздарбы? Биздин ишкана 2011 жылы Дастан Стиль ишканасы негизделип Ош шаарында. Негизги биздин ишибиз ушу экспорт, кийим тигүү жана жөнөтүү, анын логистика тарабынан дагы иштеп атабыз. Азыркы учурда 120дан ашуун адам эмгектенип атат. Буюрса жылдан жылга өнүгүүбүз абдан чоң болуп атат, жакшы болуп атат. Себеби биз Россия Федерациясына менен бир нече деген ушундай келишим түзүп иштешкен адамдарыбыз бар. Аларга биз ушу 32 шаарга өзүбүздүн чыгарган Кыргызстандан жасалып чыгарган деген этикетка менен, эмблема менен жөнөтүп атабыз. Азыркы күндө мен сиздин азыр иш бөлмөңүздө отурам. Талант мырзанын иш бөлмөсүнөн бардык процесстерди могул видео байкоо менен көрсө болот экен да, бул фабрикада. Анан Талант мырза өтө мындай баягы дүйнөлүк стандарттарга ушул келтирген экен, бардык аракеттерди көргөн. Бизде болсо мына бүгүн Талант мырзанын өтө көп ушул индустрияда болгон жетишкендиктерин албетте бир гана ушу шаардын мэриясы жана бийликтери баалабастан бизде мына бүгүн ошо Кыргыз Республикасынын премьер-министринин дагы ушундай ардак грамоталары менен белгиленген экен. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, канча адамды сиздер жумуш менен камсыздап атасыздар, Талант мырза? Азыркы учурда бизде 120 адам эмгектенип атат. Анан биздин филиалдарыбыз бар Кыргызстанда. Аны дагы бир көбөйтүп, ушу ишканабыздын областтарда дагы ушундай ачабыз деген бир жакшы пландар менен фабрикабыздын санын ушу 1000 адамга чейин жеткизсек деген бир чоң пландарыбыз, үмүттөрүбүз бар. Себеби талап ошого жараша бизде болуп атат. Себеби кошуна мамлекеттер менен ушул Россия, Казакстан, Тажикстан мамлекеттери менен иш жүргүзүп атабыз. Жакынкы арада ушу Европага дагы чыга турган бир мындай жакшы бир негиздер бар да азыр. Мындай баалап айта кетсек, ушул фабриканын сапаты, мен ойлойм, сиздер бир нече жылдан бери ушу эң көп сапатка көңүл буруп атасыздар депчи. Анан канчалык деңгээлде сиз ушу кадр маселесинде азыркы күндө кантип даярдадыңыз да ошол кадрларды ушу сапатка жооп бере турган кийим тигүүгө? Бизде эми кадр маселеси өтө куч турат. Себеби бул тармакта иштеш үчүн абдан жөндөмдүүлүк керек. Окуу жайды бүтүп, ошол жактан билим алган ушундай адистерди чакырганга биз аракеттебиз ар дайым. Бирок өзүңүздөр белгилүү, сырт жакка дагы биздин жарандар көп чыгып кетип атат. Көбүнчө биз кыз келиндер иштегенге байланыштуу баягы үй бүлөлүк бала чакасынын тарбиясынан алыстап, өздөрү ошо айласыз Москва шаарына, Россиянын жана башка шаарларына кеткенге мажбур болуп атат. Ошолордун баардыгын биз сыртка чыгарбай, бул жерде жумуш менен камсыз
кылсакпы деп ушундай чоң иштерди апарып атабыз да. Ал үчүн биз баягы окуучулар менен келишим түзүп атабыз. Ошондой ачык эшик жарыялайбыз кээде, ушундай вакансияларыбыз бар. Анан биз ушу туруктуу жумуш менен камсыз кылып беребиз деп азыркы ушул билдеттер менен алып атабыз да. Ушул айлыктар маянасы дагы бир жакшы маянаны алып, анан туруктуу жумуш менен камсыз болуп, сырт жакка чыкпаш үчүнчү. Анда уруксат берсеңиз, бир кыска экскурсия жасап бербейсизби өзүңүздүн фабрикаңыз боюнча? Өтө кызыктуу негизинен, урматтуу достор. Анткени себеби мындай стандартта фабриканы жасаган, профессионалдуу стандартта жасаган фабриканы өз чанда кездешет да. Бул жак ошо биздин касса, бул жерде бүт система, охрана, безопасность, коопсуздук немелери каралган. Ошол боюнча дагы бүт сигнализациялары монтаждалып. Бул жакта ошо биздин азыркы учурда Россия мамлекетине экспорт кылып аткан, бизден өндүрүлүп аткан ушу жаш балдардын кийим кечелери, үстүңкү курткалары, ошо күзгү жана кышкы кийимдердин бир жыл мурун биз даярдап, анан кийин жөнөтөбүз. Азыркы учурда 2022 жылга даярдык көрүп атабыз. Демек, сиздерде бир жыл эрте тигилеткен да моделдер даярдалып, сапаттарын байкасаңыздар болот. Албетте буларды биз Россиянын евро бутиктеринен сатып алса болот да негизинен, туура? Бирок бул өзү негизи бир бренд менен кетеби же кандай? Сиздерге алар жактан барып анан өздөрүнүн брендтерин коюшабы же бул бизде мына Кыргызстандын бренди болуп Дастан стиль ишканасында иштеп чыгарылган деп, бул жерде Ош, Кыргыз Республикасы Ош шаары, Шакиров көчөсү 108 деп бул жерде жазылып, анан кийин сатуучунун дагы адреси жазылат, анан чыгарылган производство бул азыркы талап боюнча ушундай болуш керек экен да. Бардыгы маркировка жана ушундай QR коддор коюлуп, ар бир товардын эсеби дагы, учету дагы ушундай жасалат да. Бардыгы жүрөт, бүт стандарттарга каралган. Анда эмесе биз кийинки бөлмөгө көңүл бурсак. Бул жакта экспорттар. Кыздарга дагы бул жерде ушундай ар бир жумушчулар үчүн мындай жеке шкафтары бар. Раздевалка экен да бул жакта, уже даяр продукцияларды упаковкалоо, этикеткалар коюлат, анан кийин ар бир ушундай башчыларга салынып, анан башчылар да коробкаларга салынат да. Жумуш учуру. Мага окшогон. Мындай шымдар, күзгү шымдар тигилип атат. Бул комбинезон экен да. Комбинезон мындай, анан кийин жарык, түнү жарык берүүчү элементтерден бери коюлат балдардын коопсуздугу үчүнчү. Ошондо бул 21-22 сезонго даярдык деп айтсак болот да, заказчиктер. Эң жакшы. Өзүңүздөр байкаңыздар, бул жерде бардык шарттар жумушчуларга айым. Көбүнчөсү эми мындай жумуш негизи айымдар гана иштете алат да багы. Негизи айымдар. Ошолордо ушундай шарттарда, фабрикалык шартта иштейт экен. Стандарттардын бардыгы камтылган да.
3. bölme. Aha. Üçüncü bölüm. Vardı efendim. Buların bardığı kompüterde işletilip çıkılат. Aha. Bunu şu programmanın negizinde ушинтип детальдары кандай болуш керек. Баары жазылып компьютер өзү иштеп чыгат ушундай. Кайсы размер, кайсы модель, цвети, верхи, утеплитель баары жазылып турат. Aha. Сиздерге заказчиктен бул модель келгенде даяр модель келет да ошонун негизинде иштетилеби же бул кандай технологиясы? Бул даяр Заказ алганда. Заказ алганда биз даяр модельдер келет, аны биз карайбыз, анан кийин бул жакта макулдашып туруп, анан кээ бир жерлерин кемчиликтерин иштеп чыгабыз. Анан өзүбүз да чыгарып ушундай кылып туруп сунуштайбыз. Сунуштап анан кийин жөнөтөбүз. Эми заманга жараша ушундай өзгөрүүлөр кете берет экен, талапка ушу базардын талабына жараша ушу чыгара беребиз да. А бул жерде ошондо компьютер менен кезилеби эмелер, кездемелер да? Bizde de var. Aha. Aha. Биз азыр үстүңкү кабатка чыккан жатабыз. Бул жерде атайын кухнясы да бар экен, жумушчулар ушул жерде тамактанышат. Ушундай шарттар түзүлгөн тамак аш. Бул жакта да бар. Азыр көчүрдө ошол эле. Шулардын башка түрү. Бул цех бул модельди тигип аткан экен да, ошол. Башка модельдер лучше. Кыздардык. Ага. Детский азыркы убакта жалаң детский менен заказ алгансыздар да? Ага. Жакшы, мына кыздар. А могу тигүүчү машиналар булар кайсыл эмелердики? Бул машиналардын Японияда иштеп чыккан машина, бирок сборка Кытайдыкы. Негизги ошо японский машиналар да. Детальдарын жарымы ошо Кытайда иштеп чыгып, анан ал жакта сборка болуп келген машинкалар да. Заманбап, азыркы учурда автомат, эң акыркы үлгүдөгү машинкалар да. Өздөрү кыркат, өздөрү кесет. Бардык тиккени, канча тигилгенин бардыгын эсептейт турган аппараттар бар, компьютерге уланган. Мындай болуп туруп этикеткалар коюлат. Көрсөң бирөөнү. Мындай болуп салынат. Бул шыр эле магазинге штрих-коду менен баасы менен Штрих-код менен баасы сразу чыгат. Чыгат, Аппаратта чыгат да. Кызыктуу, мына ушундай биздин Ош шаарында эң алдыңкы тигүүчү фабрикалардын бири. Сиздер менен ошо кызыктуу фабрикага экскурсия жасадык деп айтсак болот. Ант байке, сизге чоң рахмат. Анан мен байкаганым ушу фабрикада сиз ушу жумушчуларга да жакшы шарт түзүпсүз да. Бул жерде сизде атайын повар барбы же кандай тамактануудачы? Штат поварыбыз бар. Тамак жасайт. Кыздарга эки кухнябыз бар. Эки жака бөлүнүп тамактанышат.
Андан кийин ушу социалдык проект боюнча турак жай менен да камсыздуулайлы деп ушунун аракетинде жүрөбүз азыр. Жумушсуздар үйлүү болуп калсын деген аракеттебиз. Ооба. Ушу кооперативдин жардамы менен үйлүү кылып койсок деп иш тутабыз. Эми кыз келиндерибизди да жумушка чакырабыз. Эми ар дайым бизде ушу шарттар жакшы, анан иш туруктуу, айлык маянасы жогору. Кыз келиндерибиз келип, ушу келип иштесе болот. Дагы буюрса кеңейебиз деген жакшы пландарыбыз бар келечекте. Эми албетте мындай социалдык жактан эми баягы ишкердик деген бир гана баягы өзүм үчүн баягы пайда табуу эмес, албетте коомго дагы чоң пайда да. Эми негизинен айтканда канча деген кыз келиндерибиз бу жерде иштеп, үй бүлөлөрүн багып атат да. Анан ушундай катаал шарттарда сиз токтобой иштеп, мен билем, сиздер болсо ушу Ош шаарында пандемия башталганда жана масканы дагы биринчилерден болуп ушул жерден тиге баштагансыздар да. Бул дагы мындай коомго чоң мындай убагын дагы пайда болду да. Март айында ушундай бир кырдаал болуп калганда, жаралып калганда Кыргызстанда. Ошондо мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан ушундай бизге сунушталып, анан биз дагы өзүбүз дагы ушу ишкердикке даярбыз, жардам бергенге даярбыз деп туруп, баягы защитный коргоочу костюмдардан бери, маскалардан бери тынымсыз бир күн дагы эс албай, токтобой ушу карантин маалында дагы 2020-жылы толук иштеп, Ош областынын, Ош шаарынын камсыздуулугуна аракет кылдык. Анан адан ашкандарын Бишкек республикага чейин жөнөтүп аттык. Сиз ошондо карантин маалында башка заказчиктердин ишин токтотуп туруп, анан буну иштеттиңиз да, э? Токтоттук. Себеби аларга дагы биз ушундай иштерди жүргүзгөнгө айтканбыз. Ушу бизде ушундай кырдаал болуп атат. Бир аз баягы мөөнөтүн узартайлы деп десек, бардыгы колдоп беришти да. Ошого биз аларды болсо ошол мезгилде аябай жумушубуз көп болчу. Бүт сырьёну дагы заказды алып алган болчук, бирок биз токтотуп туруп, ошо элге кызмат кылып коелу деп ошо иштерди алып бардык да. Мен билгени ошол сиздер канча жума иштедиңиздер ошо сиз менен эмени масканы тиккенде? Биз жума эмес, биз 3 айлык токтобой иштедик. 3 ай иштедиңиз. 3 ай токтобой иштедик. Анан ошо Ош шаарынын дагы мэри колдоо көрсөттү, өкмөттөн дагы колдоо көрсөтүштү. Ошо токтобой иштеп бергиле деген үчүн алар биз ошо эмени аткарып берели деп эл үчүн ушундай кызматта болдук да. Жакшы иштер болуптур. Анан азыркы күндө бул мындай да, ушундай ишканаларда кадрларды кармап калышчы, мисалы силерге деле оңой турбайт болуш керек, бир тигүүчүнү окутуп, анан окутуш керек да, үйрөтүп, анан иштетип, анан мен көп угам да ушу тигүүчүлөрдөнчү, ушу жаңы эле окутуп, үйрөткөндөн кийин анан кетип калышат, кайрадан кишилерди так окутабыз депчи. Сиздерде бул жагынан кандай маселе турат да? Бизге дагы оңой болгон жок. Себеби Бишкек шаарында жана Москвага, мына Турцияга чейин кетип калып атат да, көп эле жаштарыбызчы иштеп келебиз. Маянасы жогору дейт, анан эми жер көргөнчө иштеп келебиз дейт. Бирок биздин баягы кыздарыбыздын өзү негизгиси 90% бизде толугун мындай туруктуу иштеп калган кыздарыбыз бар да. Анан бирок ошондо дагы бизге кээде ушундай жумуш орундарга бош месталар болуп калат да. Анан биз дагы кандай жолдорго бардык? Биз эми баягы ар бирибиздин социалдык пакеттерди карап чыктык, фонд отчисленияларды карап чыктык буларга бардыгына. Анан кийин ошо келечекте ушу иштей турган кыздарга ушу турак жай менен да ишкананын атынан да жардам берип туруп, бир кезектетип ушу кооперация жолу менен бир үй алып берип койсок деген бир жакшы мындай үмүттөнүп турабыз да. Ошондо дагы мындай туруктуулук пайда болот. Себеби көбү сыртка чыкканда ушу үйлүү болоюн деп барат экен да, акча табыш үчүн. Мен сиз билем, сиз биздин БСТ кооперативинин мүчөсүсүз, жана сиздин да үй бүлө мүчөлөрүңөр бизде кооперативде азыр кезекте тургандар бар, алардын кезеги жакындап калды. Анан сиз албетте бардык нерсени биринчи өзүм көрөйүн, анан кийин тажрыйбамды
бөлүштүрөйүн деген максатта жазадыңыз анткени себеби мен сиз менен баарлашканда түшүндүм да, албетте сизде иштеп аткан ошо айымдарга баягы турак жай баардыгынын эле 90%-ында турак жай маселеси турат да. турат да. Эгерде алардын турак жай маселесин чечсе, анда сизге дагы мындай кадрдык жактан туруктуу көбүрөөк убакытка иштеп калган тажрыйбалуу кадрлар сакталып калат деген ниет да негизиненчи. Анан экинчи жагынан албетте булар сиздин кызматкерлериңиздин баардыгы турак жай менен камсыз болуп калса, мисалы жакынкы бир 3-5 жылда, бул дагы чоң жетишкендик болот да, мындай социалдык жактан карагандачы. Сиздин азыркы ошо бир жылдан ашуун тажрыйбаңыз бар кооперативде мүчө катары. Сиз ушул өзүңүз көрүп атасызбы перспективасын ошо кызматкерлериңизгечи? Эми ушунча адамга жооптуу болгондон кийин өзүң бир көрүп туруп, анан карап, анан кийин ишенип, анан башкаларга айтасың да. Анан кийин мен өзүм көрдүм да, бул ушул жол менен биз чоң көйгөй иштеп эткенбиз да. Баягы ашыкча төлөмдөрдөн кутулуп, баягы процентке эч жерден акча албай, банктарга кайрылбай, ушул жол менен, жеңил жол менен ушинтип көйгөйлөрдү, проблемаларды турак жай боюнча чечип алсак болот экен да. Анан ошол бизде азыр ушу максат турат. Эгерде биз азыр ушу моделин ойлонуштуруп атабыз да, ушу кантип сиздердин азыркы күндө кызматкерлердин баягы кирешелеринин негизинде бир программа түзсөк депчи. Анда эмесе биз дагы Кудай кааласа ошо программаны түзгөндөн кийин дагы бир жылдан кийин мүмкүн дагы келербиз, ош шаарына келип турабыз Кудай кааласа. Анан ушул программа ишке ашып кетсе, бул албетте башка ишканалар үчүн дагы кандайдыр пилоттук проект болот да, туурабы? Анан мен өзүмдүн атымдан ошо кооперативдин кеңешинин мүчөсү катары сизге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Сиз бир гана ушундай Ош шаарында, ушундай кырдаалда ушунча адамга жумуш түзбөстөн, жана алардын мындай турак жай маселесин да чечкенге ойлонуштуруп аткансызды. Анткени себеби баардык эле ишканалардын башчылары ушу ишкананын жумушчулары жөнүндө ойлонбойт да.